Qanchalagan jumalarga bardık. Qanchalagan jumalarda okuduk, keldik, oturduk momintip. Jumani okup bütüp çıktık. Biroq kebir adamlar juma okurda jumanın ali farzı baştal elekte okula turgan jumanın soğubunan bir otolo kol juup juma okuvaganday bolup çıkıp ketedi. Dağı biri juma farz okulup bütüşü menen jana okulup atkanda okulup atkan eki reket jumanın farzынан bir otolo soğubunan kol juup çıkıp ketedi. Bugünkü juma başka cumalardan uşunusu menen ayırmalansın. Toluğu boyunca cumanın soğubu özüңүздөрдө kalsın. Özüңүздөрдө kalgan avalda cumanın soğubuna özüңüz çıkkan avalda bugün үйүңүзгө kaytıp barın. Men hazır bir hadis aytam. Bul hadis uqqandan keyin har biriңиздерге amanat. Mından keyinki cumalardın bar uşul öňütde, uşul tartipte ötsün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Men gassele yevmel cum'ati ev igtesele. Kim cumanın urmatına cuma güneken dep atayın cuma namazga keliş üçün niyet kılıp juunsa, je bir sebepler menen ile juunup koysa. Bir ok menen eki koyan atkandar bar da misala. Bir iş jasayt, juunat, bir otolo jumaga da juunup koyot kemen dep koyot da. Ve bakkara ve betekara. Jumaga erte çıgam dep niyet kılıptır. Erte geliptir. Jana gele jatkanda, je kelgende, je үйүнөн çıkıp atkanda özünün ayalına, kiçinekey nariste uuluna, kızına, koşunasına, köçödөгү baldarga kayrımdуулuk kılıp koyuptur. Juma günü ayırıkça jaş ballarga kayrımdуулuk kılуу bul sunna. Şunu bir bilin. Çöntöңүздө акча болsun. Акча болsun dese baya tırışıp jırtılayın degen 20 so'm bolbosun. Tüzügül akça bolsun da. Maşa velem yarkab. Jumaga atayın, jö barayın. Meyli marşrutka menen komdu una menen gelin, özüңүздүн unağız menen gelin. Bunda oboçolontup tiyaka toktotup bir jö basayın dep jö kelсе деп атат. Har bir kadamızga soğup жазылат da. Ve dakhalal masjid. Meçitke kirse. Ve dana minal imam. İmamga jakın otursa. Birinci saftan orun alsa degen söz da bu. Bunu tөгөрөк, oң жак, сол жак. Бұл сөз түрдө имамга жакын отурса, шарт кылып атат. Мейли, андан кийин аларга жакын, андан кийин аларга жакын ушинтип шартына жараша отурат да. Wasga. İmam хутба кылып атканда кулак салып, "Велем ялгу" түртүнбөсө, çıkıldatpasa, tıkıldatpasa, biröөнүн желкесинен аттап өтпөсө деп атат. Бул кайсыл хутба? İmam cuma namazын окуш үчүн, фарзын окуш үчүн. Муну ол жерге чыгып арабча хутба окуйт. Ошол арабча хутба окуп атканда телефонуңузду ойноп, жаныңыздагы мынтип шыкалап, же ымдап, же бытырап аткан адамды жөн отур дей турган болсо, ошол күнкү жума эмес аныкы. Мейли титирей берсин, ал мейли калтырай берсин, мейли аттап өтө берсин, жаман көрбө. Бирок ошол аттап өткөндүн жумасы жума эмес. Ага каршылык чыкпа. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Майда таштарды, шагылдарды, шебен бар го, майда таштарды шагыратып момундай тегиздебесе деп атат. Анткени Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям доорунда момундай болгон кызыл килем болгон эмес да. Пайгамбардын мешиттин ичинде майда шебен болгон. Ошонун үстүндө сажда кылышкан. Ошол шебен, майда таштар, шагылдар үйүлүп калса ошондагы тегиздеп алайынчы дебесе деп атат. Тегиздесе дагы ошол күнкү жумасы жума болбой калып атат. Имам хутбага чыккан учурда, башка учурда мейли. Түшүндүрө алдым азыр сиздерге? Анан жумага барганда мындай болушун керек экен деп баштан аягына чейин катып калбагыла да. Суукта. Бул имам бул жерге арабча хутба окуганы чыкканда этият болгула. Ушинтип кээ бир аалымдар айтат. Тырс деп кимдир бирөө теспини шыкылдатса дагы, шыкылдатып тартып, жанындагыга тоскоол боло турган болсо, ошол шыкылдатып теспи тартып аткан адамдын да жумасы жума эмес деп атат. Хутбага, арабча хутбага имам буяка чыккандан кийин Кур'ан окуу, салават айтуу, зикир кылуу,
namaz okuunun bari toktош керек. Жым отурушубуз керек. Ким ошентип дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Келди жумага. Жогору жактагылар эстен чыгып калган жокпу айтып келгендерим? Ошентип келди, олтурду, имамга жакын отурду, бытыраган жок, кыймылдаган жок, тоскоол болгон жок. Ошентип жым кулак салып отурса деп атат. Фалаху ажру амали санатин. Пайгамбар айтты. Ушул адамга, ушул жума намаз окуучуга Аллах Таала кабыл болгон 1 жылдык ибадаттын сообу жазылат деди. 1 жума окуш менен 1 жылдык кабыл болгон ибадаттын сообу жазылат деди. Сахабалар бирөөсү о деп таң калды, бирөөсү унчукпай таң калды. Калгандар я Расулулла, эми сизге суроо. Ошол кандай ибадат айттыңчы, ошол кабыл болгон ибадат түшүндүк. Ошол кандай ибадат? Пайгамбарыбыз айтты. Түнү таң аткыча уктабай, тахажжуд менен таң аттырып, күндүзү кечкече 1 жыл бою орозо менен өткөргөн ибадаттын сообу жазылып атат. Аллах Таалам бүгүнкү жуманын сообун ушул түнү таң аткыч 1 жылдык тахажжуд, күндүзгү 1 жылдык орозонун кабыл болгон соопторун барыбызга жазсын.